Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын айылдарынын жана шаарларынын тургундарынын жашоо турмушун камсыз кылууда маанилүү ролду ойнойт. Жергиликтүү өкмөткө кайрылуу үчүн айыл өкмөтүнүн же мэриянын имаратына атайын келип, кайрылууларды калтыруу зарыл. Бирок ал үчүн айыл өкмөтүнө же мэрияга барыш үчүн жолго эле бир нече саат кетет. Же болбосо айыл өкмөт же мэрия менен баарлашууга, кайрылууну тыштоого да убакыт кетиши мүмкүн. Көпчүлүк айыл жашоочулары үчүн айыл өкмөттөрүнө баруу же өз айылынан борбордук айылга барып келүү үчүн акча каражат сарпталат. Албетте, азыр көптөгөн жарандар электрондук дарек аркылуу кайрыла алышат. Бирок тилекке каршы баарынын эле электрондук даректери жок. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын онлайн виртуалдык кабылдамасы жеке жана коомдук мүнөздөгү ар кандай маселелер боюнча шаарлардын жана аймактардын тургундарынын кайрылууларын карап чыгуу үчүн түзүлгөн. Мындан тышкары онлайн кабылдамада жарандардын жеке билдирүүлөрүн, сунуштарын, арыздарын жана маалымат алуу боюнча өтүнүчтөрүн калтырууга болот. Жана кабыл алынган кайрылуулар жергиликтүү бийлик тарабынан каралат. Бүгүнкү күндө ушул долбоорлордун алкагындагы виртуалдык кабылдама бир нече тандалган муниципалитеттердин жашоочуларынын гана кайрылууларын кабыл алат. Учурда виртуалдык кабылдама долбоору төмөнкү муниципалитеттерде орун алат. Булар: Алянаров айыл аймагы Араван району Ош облусу, Гулистан айыл аймагы Ноокат району Ош облусу, Карабура айыл аймагы Карабура району Талас облусу, Сарыбулак айыл аймагы Төп району Ысык көл облусу, Үгүт айыл аймагы Ак Талаа району Нарын облусу, Сузак айыл аймагы Сузак району Жалал Абад облусу, Кызыл Кыя шаары, Кара Суу шаары жана Жалал Абад шаары. Виртуалдык кабылдаманы колдонууда маанилүү артыкчылыктары бар. Биринчиден, 5 мүнөт ичинде айыл өкмөтүнө же мэрияга кайрылуунун ыңгайлуу пайдалануу функциясы. Экинчиден, виртуалдык кабылдаманын функцияларына каттоосуз эле тез жетүү. Үчүнчүдөн, кошуналардын, тууган-тушкандардын смартфонунан кайрылуу мүмкүн жана атайын мобилдик тиркемени орнотуунун кажети жок. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын виртуалдык кабылдамасын колдонуу үчүн эмне керек? Биринчиден, Wi-Fi же мобилдик интернет. Экинчиден, интернетке татышкан смартфон жана андан сайттарды ача турган мүмкүнчүлүк бар болсо. Үчүнчүдөн, виртуалдык кабылдаманын ача турган шилтемеси же болбосо виртуалдык кабылдаманын QR кодунун сүрөтү. Смартфон болсо QR кодун камера аркылуу окуп, өзү керек болгон сайтка өтүүнү сунуштайт.